Саламатсыздарбы досторум. Сонун Нур каналына куш келипсиздер. Сиздер менен амандашып турганыма кубанычтамын. Бүгүнкү сабакта сиздер менен кардиган, безрукавка, маечка үчүн узор үйрөнөбүз. Мен мондай токудум. Безрукавка узун мурда ачылат. Ошол узорду бүгүнкү сабакта үйрөнөбүз. Бул узордон силер өзүңөргө маечка, любой бардык нерселерди токуп ала берсеңиздер болот. Ал үчүн силер мүлгүчүн ар кандай жипти ала берсеңиздер деле болот. Мен Alize Lana Golчеби, бул Торинем 275. Анда эмесе баштадык. Негизги топчуну алып алабыз. Каалашыңарча узор үчүн 30 аба илмегин алайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, произвольно 30 болсо 30 каалагандай алып бергиле. Анан аба илмектерин алгандан кийин 3 аба илмеги менен жогору көтөрүлөбүз. 3-чү илмекке столбик накид менен токуйбуз. Ошол алынган немелерди аба илмектерине ар бирине бирден столбик накид менен токуп чыгабыз. Столбик накид менен токуп чыгабыз. Ар бирине 2 аба илмекте 3 жип болот. Ошонун 2-бен алышыңар керек. 1-бен алсаңар столбигиңер көтөрүлүп кетет. Bir nakit менен столбик.
Ülke ayağına çıktık. 3 stolbik nakit menen kotarıp alabız. Kayra dagı ikinci katarda dagı stolbik nakit menen tokup çıkabız. İkinci katarızı bitirdik yemi. 3 hava ilmeği menen üçüncü katarızı tokuyuz. Bu yerge bir stolbik nakit alalaylı. Şunda çekedegi nememiz tuğra gitti. Yemi 3 hava ilmeğini alağız. 1, 2, 3. Stolbik nakit menen alğandan birini taşlap, ikincisine bütpögen stolbik takıyoruz. Bütpögen stolbik. Dağı bir de 3'e 3. Bütpögen stolbik tokup 3'e oldu. 3'e çalıştırağız. Hemen 1, 2, 3 hava ilmeğini alağız. Üçemesin 5 hava ilmeğini 3, 4, 5 hava ilmeğini alağız. Dağı birimen taşlap ikinci ilmeğe bütpögen stolbik takıyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5 hava ilmeğini alağız. Dağı bir ön taşlarız. Bütpögen stolbik. Baylabay turağız. İkinci 3 ön. Şunda 3 ön çoğu baylayız. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu tüketiyoruz. Bu katarız buna devam. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.
столбик коебуз. Эми ошол токон столбиктерден 5 тен абайны ийилмегин алабыз. 1 2 3 4 5. Өткөн 5 алып кеткенбиз. Ош жерге столбик полустолбик менен жайгаштырабыз. 1 2 3 4 5 полустолбик. 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 Бияка 2. Эми чекени туура алып кетиш үчүн 2 столбик алып койдук. Эми 3 аба илмеги 1 2 3 аба илмегин алдык. Эми дагы 1 аба илмегин алып коебуз. Мына 5 столбик алып кеткен жерибизге 3 столбик токуйбуз. Bir nakit менен 3 столбик. 2 3. Ортосуна 1 аба илмеги бар. Дагы 1 2 3. 1 аба илмеги бар. 1 2 Мындай болгон ысыр пайда болуп атат. Эми дагы токуйбуз. 2 1 2 3. 1 аба илмеги, бияка 2 столбик коебуз. Эми 3 аба илмеги менен көтөрүлөбүз. Столбик токуйбуз. Эми ушул катардан кайра биринчи катар башталат да. 1 аба илмеги алган жерге столбик. 3 столбиктин үстүнө 3 столбик. 1 аба илмеги алынган жерге столбик. Кайра эле биринчи катарыбыз башталды. Аябай жеңил узор. Көрүнгөнү кооз көрүнөт. Биринчи катар башталды. Калганын ошентип улантыбыз. Экинчи катар анан гүл башталат. Аябай оңой. Эске тутуму да жакшы. Өзүңөргө тока алсаңыздар болот.
Экинчи катар болду. Кайра үчүнчү катарды токуй берсеңер болот. Мындай болгон узор. Мен ушундай узорду токудум. Анан безрукавкаңыз же болбосо кардиганыңызды бүткөндө жакасын, чекелерин мындай оформить этип койсоңор болот. Жеңе мындай кылып оформить эттим. Бул ушундай безрукавка болду. Токуңуздар. Бүгүнкү сабак ушуну менен бүттү. Келеки сабактардан жолугушканча саламатта болуңуздар.